Күзүндө малинага эмне бериш керек, эмнени берсе жакшы болот эмки жылы дегендерге тартып аткан видео. Байкасаңар, бул жерге мен жанагы малина, ежи малинанын сабактарын алып келип, чөптөрүнө өрттөгөм да күл чыккан. Көптөгөн күлдөр чыкты дагы, анан ушул жерде кыгым бар эле. Кыкка аралаштырдым да мотоблогум менен ушундай майдалап, жана биогумустай кылып аябай майдалап салдым да. Эми ушуну себеп чыгам. Негизи ушундай методду бирөө колдонуп көрдү эле. Натыйжасы кандай болду эле, комментарийге бөлүшүп кетсеңер. Негизи күлдү билесиңер да, органика аябай баягы цинк көп дейт. Эң основной керектелүүчү бир компонент дейт да ушу өсүмдүктөргө. Негизи адам баласына деле цинк аябай керектүү бир неме дейт го. Фермент дейбизби, ошо кандай аталат экенин билбейм. Анан ушул мотоблок боюнча дагы айтып коеюн дедим. Меники Rolf деген жана 13 аттын күчү бар мотоблок. Ушул жазында иштеттим да, жайында эле от албай калды да. Бир айдай туруп калды эле. Анан эмне болду, эч билбейм. Бул жана стартер менен от алат да, кадимкидей ключу бар. Беркиндей деле от алдырса болот, мындай бул жеринде ключу бар. Анан билбейм, кантип от алдырам деп интернеттен карасам, мына мотор бар бул жерде, машиненкиндей эле. Ушул жерге деген майды, мына сүрөтүн карасаңар, до упора куюш керек экен да. Толтуруп куюп коюп туруп эле от алдырсаң, от алып кетет экен. Подсосту басасыңар үстүндөгү. Анан ошо майын толтуруп куюп жүрсөңөр эле жакшы болот экен.